Саламатсыздарбы достор. Достор, өткөн сабакта биз сиздер менен JavaScript'теги циклдар боюнча таанышканбыз. Бул сабакта do, while жана while циклын өтөбүз. Алгач мен достор, while циклынан баштасам. While циклы достор, бул биринчи шартты карайт дагы, андан кийин код блогун аткарат экен да. Мисалы, бизде бул жерде person name деген массив бар. Жана ушул массивден бардык элементин чыгарууга аракет кылып көрөлү эле. Ал үчүн бизде while деген бар, достор. While деп жазып алабыз да. While деген ачкыч сөз, жана анын ичине шарт коюлат. Биздин учурда шарт коюу үчүн let деп жаза алайын дагы, let i барабар 0 болсун. Жана иибиз бизде 0-чы, бул жерде бизде person name'де чыгарып атканыбызда биринчи 0-чы индексинен баштап чыгаралы деп person name'ден маалыматтарын 0-чыдан баштап чыгаралы, кайсы учурга чейин чыгаралы, person name'ден узундугуна чейин чыгаруу керек болсо, и person name length дейбиз да. Person name'ден узундугуна, person name деген массивинин узундугуна чейин шарт болсун. Ошол учурга чейин биздин while циклыбыз иштесин деп атабыз да. Бул учурда console log деп бул жерге person name'дин индексин жазабыз. И биздин учурда 0. Бул жакта башына жазылып калды, достор. While ушундай болот экен. Бул жердеги биринчи туйтма, достор, башына жазылат экен да. Бул while'дын ичине шарт гана жазылышы керек болот экен. Биз бул жерге жөн гана шартты жазат экенбиз. Андан кийин бизде караңыздар, бизде ушундай эле кылып койсок, анда бизге биринчи while иштейт, и person name'дин length'инен кичинекей. Бизде person name'дин length'i 5 болуп атса, 0, i'нин майнусы 0. 0 5тен кичинекей. Анда консолубуз иштейт. Андан кийинки итерацияга өтүү үчүн бизде шарт жок болуп калды. Кийинки итерацияга өтүү үчүн биз шартты бул while'дын ичине жазышыбыз керек экен. Плюс депчи. Биз for'да болсо бул жерде for'дун ичине жазып атканбыз да. For'да кашанын ичине туйтмалар жазылып аткан жерге шартты ушул жерге, үчүнчү шартты ушул жерге жазып атканбыз. While'да болсо, достор, while'дын шарты, экинчи шарты итерацияны кайталоо үчүн болгон шарт, бул while'дын код блогунун ичине жазылат экен. Эми карап көрөлү, чыгарып көрөлү. Бизде чыкты. Бул жерде i 3дөн 2ден башталсын десе, экинчи индекстен башталып атат. Караңыздар, ушундайча иштесек болот экен. Эгерде биздин i'бизди 5 деп туруп, i 0дон чоң болгон учурга чейин иштет десек, анда мындайча шарт коюшубуз керек болуп калат да. Бизде тетирсинен, массивибизде тетирсинен артынан окуш үчүн, бизде 5-чы индекс эмес, биздин 4-чү индекс, массивибиздин узундугу 5, индекси, эң акыркы индекси 4. Ушундайча чыгарсак болот экен. Айзада чыкпай калды. Чыгарыш үчүн 0дон чоң же барабар болушу керек болот. Ушундай болсо, айзада деген шарт чыкты. Же болбосо, достор, мисалы мондайча жазсак болот. Let a барабар 0 дейли. Жана let result барабар 0 дейли. Эми, достор, бизде 10го чейинки сандардын суммасын чыгаруу үчүн цикл түзүп көрөлү. Эгерде цикл жок болгонубузда биз 1 плюс 2 плюс 3 плюс деп ар бирин мынтип кошуп чыкканга туура келет. Циклда сразу эле канча сан болсо ошончо кошушууга болот экен. Бизде a'быз 10дон кичинекей болсун. 10го чейинки элементтерди чыгарганыбызда. Жана
результатка достор кошобуз, аны майнусун кошобуз, жана а плюс плюс кылып коебуз. Эми караңыздар, биринчи учурда а 0 барабар, бул жерде келет а 0 ондон кичинекей, шарт ичине код блокко келет, результатыбыз дагы 0, баштапкысы 0. 0го 0ду кошсоң 0 эле бойдон калат, и плюс плюс а 1 көбөйөт. Кетти, а 1 болду, 1 ондон кичинекей кирет, шарттын ичине кирет да, результат башында 0 болуп калды. 0го 1 кошот. 0го 1 кошсоң 1, андан кийин а плюс плюс болуп калды, кайра кетет. А 2 болуп келди бул жакка. 2 ондон кичинекей, результаттын ичине кирет, код блоктун ичине кирет. Результатыбыз 1, жана 0го 1 кошконубузда 1 болгон. Эми майнусы 1, 1ге 2-ни кошконубузда результаттын майнусы 3 болуп калды. Андан кийин бул жерде анын майнусы 2. 2 дагы көбөйөт. Плюс плюс болгондо 3 болот. 3 ондон кичинекей ичине кирет. Биздин результатыбыздын майнусы 3. 3 3-тү кошсоң 6. Бул жерде анын майнусы 3, плюс плюс менен 4 болуп калды. 4 ондон кичинекей келет, результаттын майнусы 6. 6га 4-тү кошсоң 10. Бул жерде анын майнусы 5 болуп калат. Жана 4 болчу. 4-тү 1ге көбөйткөнүбүздө 5 болду. 5 келет, ондон кичинекей. Результаттын майнусы 10 болуп калган. 10го 5-ти кошот. Ошентип 10го чейинки сандарды кошуп чыгат достор. Жана эми результатты аягында чыгарып коебуз. Результат деп чыгарып көрөлү. Бизге 45 деген сан чыгарды. 1ден баштап, 0дон баштап 10го чейинки сандар. 10 өзү кирбейт. 10 өзү кириш үчүн бул жерге 10 чоң же барабар, а чоң же барабар болушу керек. Анчын бизде 55 болуп калатпы? 55 болуп калды достор. Ушундайча аткарсак болот достор. Караңыздар, кичинекей гана ушунчалык эле шарт менен бир канча кодду жазган ордуна кичинекей гана код менен аткарсак болот экен амалдарыбызды. Бул учурда достор караңыздар, while учуру болду. While учуру бул жерде шарт, while'ın ичинде шарт иштеши үчүн сөзсүз бул жердеги өзгөрмөнү достор жогорга жарыялап алышыбыз керек. Бул жерде while биринчи шартты карайт, шарт туура болсо ичине кирет, шарт туура болсо гана ичине кирет. Туура болбосо while ашым аткарылбай калышы мүмкүн. Эми do while'ды карап көрөлү достор. Do while достор бул сөзсүз турда бир жолу аткарылат экен да. Мисалы, бизде let text деп жазалы. Текстибиз жөн гана ушундай болсун. Let b деп b'биз 1ге барабар болсун дейли. Андан кийин, b'биз 0га барабар болсун дейли. Андан кийин do while'дан ичин карайлы достор. Do while биринчи do деген ачкы сөз жазылат. Андан кийин код блогу жазылат достор. Do деп жазылып, андан кийин бул жерде код блок жазылат. Мисалы console log. Биз 1ден 10го чейинки сандар чыгарышыбыз керек болсун. Console log b'ни чыгаралы. B'биз 0 кирет. Андан кийин бул жерде while бул жерге жазылат экен. While'дын шарты бул жерге жазылат экен. Караңыздар, бизде let b'биз 0, бул жерде do дегенибизде кирди, жасады деп атат да. Do биринчи жасалат, кирет биринчи учурда эле баягы циклда бул жакта for биринчи бул жерде шарттан өтсө, андан кийин бул жерде код блок иштейт. While'да дагы бул жердеги шарттан өтсө, андан кийин бул жердеги код блок иштеп аткан. Do да достор, do while'да биринчи do деп туруп
сөзсүз түрдө бул жерде код блок иштейт экен да, андан кийин шартты карайт экен да. Биз бинди чыгаралым жерге. B is 0, do деп консоль log bin чыгарат. Мисалы, мынтип жазып коеюн. B барабар деп туруп bin чыгарайлы. B 0 келди. Бул жерден B барабар деп B'ни майнус чыгат, 0 чыгарат. Андан кийин бул жака келет экен дагы. Бул жердеги while деп шартты карайт экен. B 10дон кичинекейби? Кичинекей. Анда getти кайра бул жака келет канда достор, эч нерсе жок. Кайра эле келет дагы, багы цикл B бойдон эле аткарыла берет экен да. Биз качан шарт коймоюнча ушул цикл качанга чейин монтип аткарыла бериши мүмкүн экен. Караңыздар, толтура чыгып атат, Ал үчүн биз шартты ушул кийинки кайсыл учурга чейин же болбосо B'ни көбөйтүшүбүз керек болсо плюс, азайтышыбыз керек болсо минус деген шартты бул do'нун ичине жазат экенбиз. B плюс деп жаздык. Бул жерде башынан карасак 0 келди, do'нун ичине кирди, do сөзсүз аткарылат, консоль локо B'нин майнусы чыкты, B is 0, B барабар 0 деп чыкты. Андан кийин B плюс болот, келет бул жерден B плюс болгон учурда достор, B is 1 болуп калды. 1 достор 10дон кичинекейби? Кичинекей. Анда кайра кетет экен да. Бизге бул жака келет. B is 1 болуп келет. Плюс бул жерден плюс болуп, бул жактан кетип атат да, шарттан өтүп кеткен үчүн бул жака 1 болуп келет. Консоль логго B барабар 1 деп чыгат, дагы плюс болот. Бул жерде B is 2ге барабар болуп калды, 2 10дон кичинекей, дагы шарттан өттү, кетти. Ошентип do while циклы ушундайча айлана берет экен. Карап көрөлү. Караңыздар, бизде 0дон баштап 9га чейин чыкты. B is 10го чейин чыгарды атабыз, 10дон кичинекей болгонго чейин деп, 10го чейин болгонубузда мындай 10ду дагы чыгарып койсок болот экен. Ушундайча чыгарсак болот достор. Жанагы эле бул жердеги мисалы 10го чейинки сандарды чыгаруу үчүн мындай жазсак болот. Анын ордуна бизде B жана result деп бул жерге result'ты барабар B кошушубуз керек. Эми чыгаралы бул жактан консольдон log result'ты чыгарсак, бизге 55 деп чыгарып бериши керек болот, Бизге 55 деп бирден 10го чейинки сандарды чыгарып берди достор. Ал эми достор, мисалы B is 40 болот турган болсун. Караңыздар, бул учурда биздин do сөзсүз түрдө иштейт. Бул жерде result is 0, resultка B'нин майнусун кошот. B is 40га 0ду кошкондо биздин result 40 болуп калды. B плюс болот дагы. Бул жерде B is 41 болуп келди да. 41 10дон кичинеби? 10дон кичинекейби? Жок, кичинекей эмес. Бул жерде шарт аткарылбайт дагы. Биздин while'ыбыз өзүнүн ишин аяктайт. Бирок while шартына чейин бул жерде do биринчи бир ишти аткарып койду. Кайра консольго чыгарсак, биздин 40 деген майнус чыгат достор. Бул жакта достор, мисалы бул жерде чыкпайт болчу, бизде майнус result 2 деп коеюн муну. 2 деп туралы. Бул жердеги майнус анын майнусун 40 кыла турган болсок, 11 кылалы, мисалы 11 10дон кичинекейби бул жерде? Жок, кичинекей эмес. Анда бул циклдын ичиндеги код аткарылбайт да, бул жерде шарт аткарылбайт да, биздин результубуз 0 бойдон эле чыга берет достор. Көрдүңүздөрбү? Жерге result 1 деп коеюн. 2 деп коеюн. Биринчи учурда чыкпады, 0 бойдон болду. While учурунда, do while учурунда достор
40 деген маани чыкты. Do while'да ушундай экен да. Бул жерде do деп атат. Do биринчи while'га чейин, шартка чейин иштейт экен, сөзсүз түрдө иштейт экен. Андан кийин шартты карайт экен. Бул жакта сразу эле шартты карап туруп андан кийин код блогу иштеп атат, Достор, бүгүн сиздер менен биз do жана do while циклын карап өттүк. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.